Мынакей бүгүн чоң капка айылында аябай жакшы болуп атыптыр. Мынакей аталарыбыз, акелерибиз. Мен сурайын деп атам да, ушу мына айылдын ынтымагы экен аксакалдар. Анан ушуга бир чоң капка айылдын ынтымагы, ушуну бир баса белгилеп, бир өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирип койсоңуздар, ыраазычылык билдирип жаштарга. Рахмат айтабыз. Мынабы калың эл бүгүн аңыз кылып ушу жерге чогулуп атат. Илгерки алымдардын сөзү бар. Bu düýne bir geremet burаңдаган, бактайсаң башка дөөлө жие албаган, bir күндө 1001 пәле көрсөң, баары бир үмүт түспө бир Алладан деп. Мына ошол Аллага сыйынып, ажыкелер келип, алымдар келип, ушу жерде ынтымак чайын беришип атат, ооз ачырып. Ушу жаштарга рахмат. Ушу жаштар чоң капка айылынын эли чогулуп, ушу бир ооз ачырып, kalın elin aslında bir emezin batazını alıp koyup dep çakırıp töz soyup çoğun eme kılıp atat. Bu ıntımak degen jakşı, bilesin. Intımaksız bir keste Kırgız ne degen kaganat bolgon. Sibirden başlap Karadengizge çeyin Kırgız kaganatı karmat durgan. Oşondan beri kança yıllar ötüp, kılımlar ötüp, ne bir ıntımaktın joğudan gayran yerlerden acırıp oturup, uşul Alatoğ'a, uşul Tengritog'a gelip takalgamız. Intımaktın joğudan. Endi azır közü jetdi, körüp atat azır. Ukraina menen eme ıntımağı joğudan Rossiya menen atkan. Körüp atat musulmanlar Arap өлkөsü, İsrail menen İran'da menen olatkanı. Kuday bizke anday alamattan arız kılsın bizdi. Bizdi şunday ıntımaka çakırıp, kalın elde emetip, dal şunday yerde oturup, kalın elge oğuz açırıp, ıyık Ramazan gününü düşüntüp atkan bunu yaşlarga, jigitlerge biz min alkış, min rahmat ustaytabız. İlgerten bilesin, arpa menen akbuday öskön jeri Talasta, arça menen karagay bütken jeri Çanaşta. Alamda dala alıp ötken birok kim jetiptir Manaska dep. Oşol Manastın eli, uşu yerdegi Kırgızdın eli, uşu yerdegi jalpı çoң kapkanın eli üçinti ıntımaka çakırıp eldi üçinti oturganı bizdi çoң kuvanışka bölüp atat. Jaşlarga iman bersin, karıga ıntımak bersin, eç jaka tündük düştük bölünböy. Birüs jaman attık bolup körünböy, jakşı menen ıntımak bolup tündük düştük ilgerten bir tuğan elbiz. Biz sağınabız. Menin mekenim, menin jürgön jerim gayran Batken. Batkendiklerdi sağınam, Oştu sağınam, Jalalabatты sağınam, malınduşularda gıdırıp kıylacıl konsertleri urdadık. Oşu jerde dalay dostlar, dalay agayınlar var. Men oşolordu uşu yerde oturup alıp da Batken elin, Oş elin, kayran çoңalay, kayran alayku oşolordu aman bolsa eken. Ramazan ayında Kuday oşolorga bir rahim berip, jakşılık berip, oşolorga ıntımak berip, oşolorga bak dölet berip, ırıskı berse eken dep Kudaydan tileyim. Jakşı oldu gelip berip atkanın aylanayın. Mına uşunday biz ıntımaka çakırabız. Ay Allah razı olsun. Sizge çoğun rahmat. Atalarыбыз да кошулат буйрубуз. Аябай ынтымактуу бир жакшы болуп аткан экен. Аталарыбызга ден соолук, мынакей ынтымагыңыздар арта берсин, чын жүрөктөн каалайм. Биздин баракчабызга да бөлүшүп, сөзсүз түрдө мынакей акын агабыз аябай сону сүйлөп берди. Ырсаптарыңыз үчүн чоң рахмат. Талаасыбызда ынтымак ушундай жакшы иштер эле боло берсин. Жакшы иштери жайылта берели. Ассаламу алейкум баарыңарга. Бул ажын чемпион эмези, ажыга барып келген. Ошолор келет азыр. Анан ошолордон келгенде сен Бул чоң капка айылы мындай атактуу инсандар көп чыккан деп угабызда кимдер бар бир айтыңызчы. бу жерде атактуу инсандан Бекмамбет Дүйшөн, СССРдин эркин күрөш боюнча мастер спорту болгон. Чоң капкадан. Кийинкилерден мына Шерниязов болот. Төбөзү элге көрүнгөн Кыргыздын улуттук оюнун бир дүйнөгө даңазалаган ошо биринчилерден болуп алып чыккан инсандар. Инсандар берден. Анда көп. Биз азыр картайып жакшы унутуп калдым мен. Жакшы, жакшы. Айылдын тарыхында бир айта кетпейсизби? Эмнеге чоң капка деп аталып калган аксакал? Чоң капкадан эми Манас тияктан келгенде чоң капкадан өтө албай жанагы эмези менен. Анан мунугу жоргон белинен кетиптир да Таласка. Бу жерден ак куласы батпай калыптыр. Анан кийин батпай калгандан чоң капка деп коюптур. Рахмат, рахмат. Ассаламу алейкум. Меке. Чоң капка айылында бул мечит жаңы неме ремонт болуп тур туугандар. Меке. Аябай сонун мечит экен. Эки этаж болуп. Манас бир күн ушерде жатып калган экен. Тияктан Чоң капкага. Чоң капкага ушерге жатып калган экен Манас. Кошуну менен. Анан кийин ошол Талас алыбакта жайылып акча экен. Алдан кенен экен да. Кенен 3 километр биягы. Анан ошол жерден жатып анан кайык сайык жасаса анан ушактан өтүп анан жоргон менен бели менен кеткен экен Таласка.
Ушундай тарых бар экен туугандар. Ассаламу алейкум. Жаштар билбейбиз да буну, угуп алдык мына. Сонун болду аксакал. Рахмат сизге. Эгер тарыхты айтып бер десең, мен аны бир күндө Шашпай. 3 сутка айтып берем. Мен келип тартканга даярмыз ди. Ие. Элдин ынтымагы боюнча бир жакшы бир пикириңизди. Султанбек Курумбек Калыбаевич. Мен өзüm Аманбаев айылынан болом. Айтматов району Аманбаев айылынан. Анан кийин мына жерде досторубуз мынакей Жанболот Төкөев деген. Менин курсташым, жолдошум, курдашым. Ушу бүгүндө мынагындай жакшынакай инилерим сонун мероприятие өткүзүп атыр дегенден кийин анан ошо келип отурабыз ооз ачмайга анан Куран окутмайга деп. Анан Кудайга шүгүр, рахмат, мына эл журт көп экен. Мынакей көчөдө 3 көчөгө толуп калыптыр машина деген, батпай калыптыр. Мунун баары эмне деген? Мунун баары деген ушул сый урмат деген. Ушул неме кулек уруусунун ошо балдардын жигиттерин мыктылыгынан. Анан жөн эле мындай эле келип эт тартпай, төөнүн этин тартып атканы. Тетиги алыскын нарындан ушу жүктөп келип, анан ушу конокторду чакырып, мынакей максат ажы болсо баянын берип атыры. Сайрап ажыкелер келди. Кудайга шүгүр ушунча коноктор келди шаардан. Таластан келип атат. Талас областын баарынан келиптир. Рахмат ушу балдарга. Ушу окуткан Курандары кабыл болсун. Аман эсен болсун. Чоң капка айылы өсө берсин, өнө берсин. Чоң капка өзү тамаша айыл эмес. Чоң капканы бүткүл Европага чейин билет. Анткени ушул эле регистрация болуп өтөт да машинанын баары, туурабы? Анан каяктан келесиң? Чоң капкадан. Так что оңой эл эмессиңер. Ушу мыктылыгы менен жүрөгүлө. Бала чакаңар аман болсун. Амин. Өсүп өнө бергиле. Айтканыңыз. Билгенден бул Сакоо эли деп коет анткени мен жакында эле ушу Чыңгыз Айтматовдун ошол Жиде айылындагы 8 жыл жашоо тууралуу архивдик документтерди аңтарып 3 күн болгондо ушу Сакоо айылы сельсөт болгон экен 1928-жылы. 1928-жылда ошондо 4 эле айыл кирген экен. Ошондо калкастар сельсөткө баш ийчү экен. Анан кийин ошол Жиде, Акташ, Ташбашат деп. Мына ошондо архивтерге касканда бул элде кийин өзгөрүп отуруп, мына аягы азыр ошо Чоң капка деди. Эми Чоң капка жөнүндө айтсак, Чоң капкадан республикага белгилүү көп адамдар чыккан. Мына азыр ошо алыстан ат тартып келип, максат ажы окуп аткан, мечит курган бул чын эле экономика илимдеринин кандидаты, өз учурунда ФТОго бүткүл дүйнөлүк уюмга кирген Кыргызстан өкүлүн биринчи жолу Акаевдер менен ачкан ошо Рахманова Анаркан эжекебиз курган ушу мечит болчу. Андан кийин мына кийин ушул жерден чыккан Байсу элинен чыккан Дубана Жунусов деген агай ошо газеттерге редактор болуп, кийин бир китеби чыкты. Андан кийин мына революциянын бешигин ачып, рыцарь деп атка Баатыр деген шерден атка конгон мына Болотту кантип унутабыз. Андан кийин бир туугандары Садык министр болду, маданият министрлигинде. Баткенде өзүнүн тизгинин тартып, маданият тармагында жакшылык кылайын деп аракеттери бар болчу да. Эми бүгүнкү отурушта ушул 12 айдын эң касиеттүү айы болгон Ороз айында бүгүн балдардын ынтымагы бар экен. Улуу кичүүдө эл журту менен ошол касиетти кондуруп, ушул журтка жакшылык болсун. Мына азырда ошол неме келип калды, намаз окуп учурга ажынын ооз ачма учуру келип калды. Ушул элге кут береке, жакшылыктар кону берсин деп алакан жайып туруп атабыз. Амин. Айтканыңыз. Аксакалдарыбыз. Алла разы болсун. Мечит жаңы ачылды. Максат устаз дуа кылып атат туздактагыч, жаш балдар отуруп.
الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لنا خيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجزاك الله